Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Студияда Бурмагүл Чабдарова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин студиянын мейманы менен тааныштырып кетейин. Кыргыз Республикасынын баатыры Алымкулов Алиасбек Тюлбашевич. Алиасбек Тюлбашевич, биздин студияга кош келипсиз. Мына алдыда Кудай буюрса биз ошол Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 31 жылдыгын белгилегени турабыз. Албетте кыргыз эли кылымдарды карытып, кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, мына эгемендүүлүктү колго алгандан бери мына 31 жылга аяк басты. Мына ошол майрамдын алдында биз ошол сизди студияга чакырып, бир маектешип алалы деп куттуу студиябызга чакырып отурабыз. Өзүңүздү биз ошол Кыргызстандын мындай мекенчил инсаны катары тааныйбыз. Эли жериңизге жан үрөп күйгөн, мындай бир мекенчилдик сезиминин алкагында көп жакшы иштерди аткарган инсан катары тааныйбыз. Ошондуктан ушул майрамдын алкагында сизди студияга чакырдык. Алгач Алиасбек мырза, айтсаңыз, сизди билебиз, таласка мындай бир келген сайын бир жакшы иштерди, жакшы демилгелерди ишке ашырып кетесиз. Бул жолку иш сапарыңыз кандай бир жакшы иштер менен коштолду? Бул жолу дагы буюрса, алгач саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Келе жаткан эгемендүүлүк күнүңүздөрүн куттуктайм баарыңыздарга. Бул жолу келиш максатыбыз, сапарыбызда Талас Борбордошкон поликлиникасы, ошол 5 кабаттан турат экен. Ошого керек эмелик жарактарды алып келгенбиз. Орусча мебель деп коет, кыргызча эмелик жарак деп коет керек. Ошону толук кандуу бүт 4 кабатка коюлду. Түнү менен коюлуп бүттү, усталар коюп орнотушту. Баарын өткөндө майдын аягында июндун башына келип челеп кетишкен баарын. Ар бир кабинетке эмне керек болсо ошол ылайыкташтырып, ошол кабинеттин ээсинин суранычын аткарууга аракет кылдык. Ошо менен буюрса 89 жылдан бери жаңырган эмес экен. Ошол боюнча келаткан экен, 33 жыл болуптур. Эскиге жетип калган экен. Анан учурунда ошол Айжамал картындашуу бизге кайрылган, көргөзгөн, өтө оор шарт экен. Анан ошону эске алып, бул жерде мен жалгыз эмес, досум экөөбүз жазадык. Анткени сумма өтө чоң болду. Анан биргеликте ошол досум экөөбүз каражат таап, анан буюрса коюп бүттүк. Азыр өткөрүп беребиз сизден кийин барып буюрса. Заңгырап, заманбап, татынакай, толук кандуу эмеликтер менен камсыз болуп жашап калып калды да. Эми биздин областтын алгач иштеген адамдар үчүн, ак халатчандар үчүн жакшы шарттар түзүлдү. Мен ойлойм, алар майрамга келгенде келе туруш керек экен буюрса. Ошол эле мезгилде ар кандай себептер менен келген биздин жарандарга дагы жакшы шарттар түзүлүп калды буюрса. Аларга да ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Кыскасы аракет кылдык. Алиасбек мырза, өзүңүз билесиз, акыркы мезгилдеги ошо пандемия шартында биздин ошо саламаттык сактоо тармагындагы бир топ көйгөйлөр ачыкталып калды. Баягы мамлекет өзүнүн баягы аракети менен кыйла бир ошо медицина тармагын мындай бир жакшы жакка өнүктүрүү максатындагы аракетин, колдон келген аракетин жасап жатат. Бирок өзүңүзгө окшогон ошо инсандардын дагы ошо пандемия учурундагы баягы жардамы күч болду да. Анан ошол Талас областтык үй-бүлөлүк медицина борборунан сырткары дагы жаңылбасак, ошол биздин райондордогу, аймактардагы абалды жакшыртууда да салымдарыңыз болду окшойт. Ооба, алгач негизи мунун башталганы көп болду. Биз муну Бишкек шаарында 7 апрель окуясынан кийин ар бир 7 апрелдин катышып жаткан оорукананы жасаганбыз. 2 жылда жасап бүттүк. Шаардын ичинде баарын бүтүрдүк. Анан айылдарга чыктык да. Алгач андан кийин ошо Бакай Ата районунун борбордук ооруканасы. Бакай Атада болгон 22 пап бар экен. Анын 20 бүттү. Шарттар түзүлдү. Толук кандуу. Анан өзүңүз билесиз, өткөн жылы дары тиги Лейлекте, Баткен областында жагымсыз окуялар болуп кеткен. Ал жака барып дагы Арка-1, Арка-2, Агарык, Интернационал, Исхак Разаков деген аябай чоң айыл өкмөттөр бар экен. Алардын ошол медицина тармагында кызмат көргөн имараттарынын шарттарын түзгөнбүз. Баарын жасап өткөрүп берип келгенбиз да.
Азыр дагы бул нерсе улана берет. Буюрса келечекте Кудай кааласа башка дагы ошол тоолуу райондорго чыгып атабыз. Башка областтардан эми Талас менен чектелген жокпуз. Талас менен жалпы айта турмасак, акыркы 10 жылда көп иш болду Таласта. Биздин өзгөчөлүгү ушунда да биз мамлекеттен, элден эч кандай каражат албайбыз. Бул өз үчүн каражат. Бул достор сүйлөшөбүз, достор ортого чогултабыз. Колумда бар кыргыздын мыкты жигиттери. Анан көбүнчө өзүм үй билем аттан досторуна жардам берет. Анан акырын жасап кете беребиз, ушинтип. Анткени ар бир аалам ожол айылдан башталат. Ар бириздин кичи мекенибиз бар. Эгерде ар бир эле жаран өзүнүн колунан келишинче өз кичи мекенине жардам берсе, анда биздин жашоо жакшырыш жагына өтө көп жакшы салым кошкон болот эле да. Анан пандемия учурунда дагы эң алгачкылардан болушу Талас баш аягына атайын кийимдер болот го. Коргонуучу кийимдер. Түркиядан алдырганбыз. Түркиядан алдырып, Бишкектен тиктирип, сапаты өтө жогору да. Бир нече жылга чейин эчтеке болбойт. Аны канча жыл жуусаң да. Ошондон атайын жакшы сапаттуу кылып тиктирип анан жөнөткөнбүз Талас областына ошол убакта. Ал бир таратылып берилген экен, жакшы эле кызмат кылып атат дейт, аябай ылайыктуу экен дейт, дем алат экен дейт, ичине кыйналбайт экенсиң дейт. Атайын ушу Түркиядан издеткенбиз ошол материалды атайын. Ошо эң жакшы сапаттууну алдырганбыз да. Алиасбек мырза, албетте баягы Кыргызстандын өнүгүүсүндө мындай бир акыркы саясий окуяларды эске алсак, эгемендүүлүк жылдарда бир катар кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрдүк. Анан ошол эле мезгилде мындай бир жакшы нерсени дагы, мындай жакшы жасалып аткан аракеттерди дагы мындай бир көрбөй да баратабыз да, мындай бир жакшы нерсени да көргөнгө кыйын болуп баратат, өзүңүз байкап атасыз. Анан деги эле ушул эгемендүүлүктөгү мындай бир артыкчылыгыбыз сактап калган негизги байлыгыбыз эмне болду ушул эгемендүүлүктүн алдында? Мындай да бул эгемендүүлүк биз өз алдыча түтүн булатканыбызга 31 жыл болуп баратат. Бирок учурунда биздин ата бабалар, улуу муундар мамлекеттин тагдыры деле адам тагдыры сыяктуу. Далай тайгак ашууларда ашасың, кээде кыйналасың, кээде жакшы жактары болот. Бирок эчен деген биздин мыкты, күчтүү инсан ата бабаларыбыз ошо эгемендикти эңсеп өтүп кеткен да учурунда. Кече эле билесиз 30-жылдары, андан мурун деле. Анан бул эгемендүүлүктүн ушул бизге акыры мындай жүйдөн карап көрсөңүз, коңшу эле Кытай мамлекетинде 52 эл бар экен. 52 эл. Алардын алды 100 канча миллионго чейин барат экен. Эгемендүүлүк жок да. Ошол эле Ирак мамлекетинде билесиз, Курт эли, мисалы башка мисалдар көп эле. Бизге ошол жараткан буйрук кылды эгемендүүлүктү. Биз эми бул эгемендүүлүктү сактап калуу бул өзүнчө бир вазифа. Эгерде биз эгемендикти сактап калып, мамлекетти күчтүү кылып, өндүрүп, өстүрүп, кийинки муунга бербесек, бул бизге чоң күнөө. Бул рахат жыргалчылык эмес экен, бул жоопкерчилик. Бизге келген эгемендикти биз кандай алып, кийинки муундарга өткөрүп беребиз. Ошондо чоң жоопкерчилиги бар. Анан ал муундар бизден эмне сөз кылат? Анткени өзүңүз билесиз, кай бир замандарда биздин эң күчтүү улуу инсан ата бабаларыбыз башын сайган, өмүрүн сайган. Эл үчүн, жер үчүн, мамлекет үчүн, кийинки муундар үчүн. Анан мени таң калтырган ушу да, алардын тарыхын окуп аткан учурларда эч качан мен көрбөдүм. Мен байыйын, мен жыргайын. Алар канткенде ошо элиме кызмат кылам, канткенде мамлекетиме кызмат кылам, канткенде ошо элимдин келечеги жакшы болот деген ой менен жашап өткөн да. Суктанасың кишичи. Алар жоопкерчиликти сезе билген. Эл башы болгондон кийин бар жоопкерчиликти алган да. Баш кетчи да. Эгерде биз үлгү издейбиз дайымачы, башка батышты ээрчийбиз, чыгышты карайбыз. Бирок өзүбүздө эмне деген көнөрүбүз, байлык, улуу инсандардын жашоосу үлгү экенин унутуп калабыз да. Алар биз үлгү эмеспи? Ошол эле Айкөл Манас атадан баштасак, эр табылды, эр төштүк, эр сотооно, эр киши. Түгөл Басылдын чыгармасында. Хан Курманбек, андан кийинки эле Таластан 14 атка чыккан. Алардын тагдырычы, алардын жашоосу. Мейли кийинки 30-жылдары ушул мамлекет үчүн башын чайган
Касым Тыныстанов, Байли Секеев, Жусуп Абдрахманов, Именалы Айдарбек, Ишеналы Арабаев, Төрөкул Айтматов, Абдыкерим Сыдыков, Абдыкер Орозбековдер. Жана алар менен кошо кеткендер. Алар 20 жаштан 30 жаш ичинде көтөрүлдү. Бирок максаты эл болгон да. Мына биздин угул азыр биз жашап жаткан мамлекетти улар түптөгөн. Ажыбек атка албаганда мисалы үчүн канча деген эмгектерди кылдылар ошо. Элди сатылган датка Карабата хан, анын балдары Асан Үсөн аталарыбыз. Анан кечеле улатымыз Тоосо Шолкунбай Төлөберди атабыз. Мына 100 жылдыгы бел. Эмне деген эрк жазат. Кийинки заманда Курчак Назаров, мынакей Акматбек Нуржанов деген канча улуу инсандар ушул түптөр ишине эмгек кылды да. Анан биз алардын жолун улантпасак, алардай болууга аракет кылбасак, анда мамлекеттин келечеги кандай болот? Мамлекеттин эгемендүүлүгү бул бир багыт. Аны сактап калуу, өнүктүрүү, өстүрүү, күчтүү коом, күчтүү мамлекетке айлантуу бул экинчи маселе. Ошон үчүн бул жакта көп иштер талап кылынат го. Алиасбек мырза, мына ушул сиз айтып аткан биз билген ушул улуттук мындай бир асыл даңазалуу адамдарыбызды келечек муунга таанытуу, аларды бир даңазалап алуу жаатында мындай бир ар бирибиздин жүрөгүбүздө ошол улуттук баалуулуктарга болгон мындай бир асыл мамиле болуш керек го. Мына ушул жагдайда президенттин бир катар ошо улуттук асыл баалуулуктарыбызды сактап калуу, келечек муунга таанытуу боюнча бир катар жарлыктары кабыл алынды да. Анан ушунун алкагында мындай бир ошол вазифаны аткаруу ар бирибизге тиешелүүбү же ошол эле мезгилде ошол биз баягы көнүп калганбыз да, тиешелүү бир мамлекеттик органдар ишке ашырыш керек же болбосо аны аткарыш керек депчи. Анан ошол эле учурда өзүбүздүн бир жан дүйнөбүздө мындай жаңыруу, аларга болгон мамиле калыптанышы керек го сиздин көз карашыңызда. Бул нарк ар бирибизге тиешелүү. Ар бирибизден башталат. Ал бир эле кишиге же бир мамлекеттик уюмга тиешелүү эмес. Анан сиз туура түшүнсөңүз, мына мыйзамдар жазып атпайлыбы? Мыйзамдарды оңдой берсе болот. Наркты оңдой албайсың. Нарк бул бир нече жылдар, жүздөгөн жылдар кылымдарды башынан кечирип, ширелип, аябай мындай сиңген да. Анын ар биринин өзүнүн орду бар. Эгерде биз кээде мына ааламдашууга шылтап атпайлыбы? Эми айрым бир үлгүлөрдү айта турган болсок, мына Япония мамлекети ааламдашкан дүйнөдөгү эң алдыңкы өнүккөн өскөн мамлекеттердин бири болуп эсептелинет. Бирок ошол эле учурда Жапон мамлекети өзүнүн наркын сактап калды го. Мисалы да. Демек болот экен да. Эгерде улуттун оңгусу элдин наркы, наркты сыйлаган элдин келечеги болот. Өткөнү жок келечек болбойт. Өткөнсүз да. Анан дагы бир жакшы нерсе бар, элибизде элди өткөндөр бартабын тирилер даңкталбайт дейт. Мына экөө этемес экөө учураштык, бу да нарк. Жакшы учураштык, бу да нарк. Мына Канегиним менен учураштым, бу да нарк. Нарк күндө болуш керек да. Эртең менен турган үй бүлөдөн башталат нарк. Ата менен баланын мамилеси, эне менен кыздын мамилеси. Бизде баары бар эле да. Чоң ата менен неберенин мамилеси, келин менен кайнененин мамилеси, бу да нарк да. Анан нарк мындай карап көрсөңүз, батыштын же өнүккөн чыгыш мамлекеттеринин айрым бир маданияттарын бизге жабыштыра албайсыз. Болбойт. Биз өз жолубуз менен гана кеткенде эл болобуз да, сакталып калабыз. Дэн Сяопиндин айткан бир жакшы сөзү бар экен. Ошо мени ойлонтот да. Карл Маркс менен Энгельс бул Германия мамлекетинде жашаган дейт. Алар немис эл дейт. Биз эмес эмеспиз дейт. Ленин менен Сталин Россия мамлекети. Биз орус эмеспиз, алар орустар дейт. Биз качан гана Кытай өз алдынча күчтүү өнүккөн, Кытай ага чейин 200 жыл Кытай мамлекети корголгон да, ага чейинчи. Башка мамлекеттердин алдында чоң болсо дагы тегелендиде калган. Анан биз дейт, Кытай мамлекети өзүбүздүн наркыбызга, Конфуцийдин окууларына таянганда гана Кытай өз жолун таап, өз ансыз. Мына акыркы 40 жылда көрдүңүз Кытай кандай кетти. Өздөрүнүн жолу менен, Кытай жолу менен, өздөрүнүн окуусу, Конфуцийдин окуусуна таянып, Кытай мамлекети бүгүн гүлдөп, дүркүрөгөн, дүйнөлүк деңгээлге чыккан, таасири бар күчтүү мамлекетке айланды. Демек, коңшу турган мамлекет мисалын айтып атам да. Биз дагы өзүбүздүн океанда чалкып жаткан бир дагы дүйнөдө элде жок
жараткан бизге ана кылга берек кылып берген Айкөл Манас атабыздын даяр энциклопедия билесиз, ичинде баары бар. Бүт суроого жооп бар. Таяны менен өзүбүздүн өткөндөн тарыхыбызга сабак алып, келечекти курсак, бул күчтүү мамлекет болот. Анткени тарыхта мындай учурлар бар экен. Мыйзам менен башкарган падыша дейт, бул күчтүү падыша дейт. Нарк менен башкарган падыша үлгүлүү падыша дейт. Ал падыша өлгөндөн кийин дагы анын кылган иши, жасаган жумушу калтырган жашайт экен да, эл ага үлгү катары карайт экен да. Көрдүңүзбү? Демек, биз Борбордук Азияда 10дон ашык эл жашаган. Ошонун ичинде сакталып калган эки эл бар. Бири кыргыздар, экинчиси уйгурлар. Уйгурлардын тагдырын өзүңүз билесиз азыр. Өтө эле кайгылуу. А бизге Кудай шүгүр, эгемендик эркин мамлекет өз алдынча түтүн болуп атабыз. Ошондуктан биз өзүбүздүн ошончо кылымдарды карыткан башка элдерде жок бай тарыхыбызга таянуу менен келечекти курсак жакшы болмок да. Албетте ааламдашуу, ыңгайлашуу менен биз өзүбүздүн сактап калыш керек да. Уюткул элбиз анткени. Уюткуну жоготпош керек да. Бирок ошо сиз жогоруда белгилеп аткан улуттук нарыкты мындай бир муундан муунга өткөрүүдө баягы бир өзүнчө бир кылымдарды карыткан баалуулуктарыбызды сактап калууда, аны муунга, келечек муунга өткөрүп берүүдөгү мындай бир кандай десем, бир узун сызыкты үзбөй алып жүрүү кимдин жоопкерчилигинде болушу керек? Ошону бир ар бир жаран, кыргыз жараны, кыргыз ар бир Кыргызстандын жарандары ошону кантип мындай бир жан дүйнөсүндө сезиш керек? Ар бирибизде болуш керек. Сиз да болуш керек, мен да болуш керек, иштеп аткан балдар да болуш керек, тегерек чөйрө да болуш керек. Анткени муну бир мамлекеттик программа менен же бир уюм менен сактап кала албайсыз. Мыйзам менен. Муну дайыма ар бир жашоодо, күнүмдүк жашоодо кайталанып турган нерсе да. Анан мен кээде суроо берем да. Үй Тайшиндин айтуусунча билсем 4000 жылга барып атпайбы? Азыр Кытайдын эң күчтүү тарыхчысы, академиги Үй Тайшин мен Кыргыздардын 4000 жылдык тарыхын далилдейм деп атпайбы? Анан ойлоносуң да 4000 жыл бизге нарк кызмат кылса, жазылбаган мыйзам болду да, конституция болду. Анан кантип эле эми ошол жарабай калышы мүмкүн да? Бул туура эмес. Эгерде биз нарктан кетсек, коом майдаланат. Эл майдаланат, урпак майдаланып кетет да. Алиясбек мырза, сөзүңүзгө аралчы жогоруда айтып атпайбызбы, бир ааламдашуунун алкагында деп атабыз. Мындай бир азыркы таптагы мындай бир болуп көрбөгөн агрессиянын таасиринен ушул бир ошо улуттук наркыбызды унутта калтыргандай мындай бир муун пайда болгон жокпу деген да коркунуч болушу мүмкүн да. Мао Цзэдун айткан сөзү бар. Эгерде коомдо бир чоң өзгөрүүнү сезип атсаң, сен чеп курба дейт. Сен тегирмен кур дейт. Бирок тегирмен айланганда өзүңдүн өзөгүңдү сактап кал дейт. Көрдүңүзбү? Бул ааламдашуу процессин биз экөөбүз токтото албайбыз. Бул болгон нерсе болуп кете берет. Бирок ошол процесстин ичинде, айлануунун ичинде, айлан көчөктүн ичинде биз өзүбүздү кандай сактап калабыз? Эл катары ошол кеп да. Маселен, Виктор Гюгонун айткан сөзү бар. Эч качан инсандардын күчтүүлүгү элинин санын көп же азына карабайт дейт. Ал элдин сапатына карайт дейт. Ошондой аз элден дагы өтө мыкты күчтүү инсандар чыгып коюшу мүмкүн деген да. Эми биз учубуз көр эмес да. Биздин Айкөл Манас атадан баштап Чыңгыз ага чейин эмнеге инсандар чыктып ортодо? Эмне бир таланттуу инсандар турабы? Демек, уюткубуз бар да. Ошондой болгондон кийин мейли спорт тармагында болобу, мейли маданият тармагында болобу, Болот Миңжылкыев мисалы үчүн, Бибисара Бейшеналиева дүйнөлүк деңгээлде, спорт чеберлерин айтсак, Каныбек Осмоналиев дүйнөнүн 4 жолку чемпиону. Кандай багыт болгон бизден чыгып атпайбы? Демек, биз эл таланттуу эл да. Анан кайдыгерлик бул кыргыз элинин эң чоң душманы менин түшүнүгүмдөчү. Анан балким телекөрүүчүлөр мени кечирер катуураак дейсе. Кээде ойлоп кетем да. Учурунда Кыргыздын эчен бир мыкты күчтүү инсандары жоокерчиликке каза болуп, жалаң энесинин этегине жармашып, аялынын аркасына бекинген
адамдан урпактар калганбызбы деп коркуп кетем да. Себеби эр жүрөк, эр азамат эл четинде, жол бетинде деп коет. Алар баягы жокерк заманда өлүп кете бергенмин деп ойлойсуң да. Анткени коом майдаланып баратат да. А коом майдаланганы бул коркунуч. Ал эмне коркунуч? Ал бүт нерседен кайдыгерликти пайда кылат. А кайдыгерликтин пайда болгошу бизге тиешелүү салттуу балыктардын жокко чыгарып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз эми адамбыз да. Биз дайыма үмүт кылабыз. Ошол мезгил менен тарыхка көз салып көрсөңүз, жараткан бизге дайыма эң оор учурларда күчтүү инсандар берип турган. Элин сактасын, жерин сактасын, мамлекетке кызмат кылсын деп. Тарыхта ушундай учурлар өтө көп, өзүңүз билесиз. Кечээ 30-жылдар мисалы үчүн биздин боордош Казакстан эли кандай кырылып кетти ачкадан. Бирок биздин ошол убактагы мамлекет башында турган агаларыбыз, аталарыбыз өздөрү шейит кете берди. Бирок элин сактап калбады. Же тарыхта башка учур барбы? Курмандатка эне болуп туруп апабыз, аял заты болуп туруп, мен бир бала үчүн бир элди курмандыкка чалбайм деген. Баласын тике карап, көзүнөн бир жаш агызбай курмандыкка чалып, элин сактап калбады. Бул эмне үлгү эмеспи? Мындай тарыхта бизде өтө көп учурлар бар го, урунтуу. Демек, ошолордон үлгү алса, уюусак, анан келечекти курсак, бизде күчтүү инсандар болсо деген үмүт да. Негизи эле тарыхта баатыр учур жаратат дайыма. Өзүнүн тарыхтын агымы. Бир учурда ар кандай жагдайларда баатырлар жаратат. Демек ошол учурга ошолордун эмгеги керек болот да. Анан бул нарт деген бул өтө башы бар, аягы жок тема, анткени бул өтө бир океанда чалкыган нерсе. Бирок нарк болгон жерде баары болот. Салттуу болот, салттуу балыктуу болот. Жазылбаган мыйзам, жазылбаган протокол бүт ошол жерде. Эмне үчүн биз көчөдө кетип атканда улуу кишиге жол беребиз? Эмне үчүн биз аксакалга биринчи жаштар оозунуп салам беребиз? Эмне үчүн бизге апа менен аталар төргө өткөрөбүз? Эмне үчүн биз мына ичинде аксакалдарга орун беребиз? Бул жазылбаган мыйзам. Бул кече эле тиги коммунист ордунан калган жери жок. Ленин да акылдуу адам болгон. Ал Библиядан, Курандан, көчмөндөн мыкты салтынан көп нерсе алган өзүнө. Ошондон жазган эмгектеринчи. А бул биздики болгон. Мисалы үчүн эң эле жөнөкөй атчан келаткан киши жөө турган кишиге салам берет биринчи. Ат үстүндө турса да. Бул жазылбаган мыйзамдар. Жазылбаган мыйзамдар бар. Кыздын кыр чачылуу, кыз төргөтсүн дейбиз. Бул да жазылбаган мыйзам. Кыз конок дейт. Кызды аяйбыз үйдөчү. Төркүндөрүчү. Эртең кетип калат. Бирөө башка бирөөнүн бүлөсү болот деп. Ошол кыз киши турмушка чыгып кеткен үйдөн жакшы мамиле кылынат. Жакшы нага кийгизишет. Мен жашоом ушундай көрдүм да. Эжелерим 8 эркек, 2 кыз бар. Эжелерим карачы эле. Атама ай эмнегесе? Ай балам, кыздар экен конок. Булар эркелеп алсын, ойноп күлүп алсын, эртең кетет депчи. Мына ушунун баардыгы жазылбаган мыйзам, бирок бул нарт да. Балам, мисалы үчүн мал сойгондо эмне үчүн биз койдун төшүн кыздарга кетет? Бул да жазылбаган мыйзам. Эч ким муну сурабайт да бизде. Бул жазалган нерсе жазалып кете берет да. А эмнеге берилет деп сурабайт, анткени салтка айланып кеткен. Көрдүңүзбү? Мисалы үчүн коңшу элдерде тилекке каршы жоготуп алдым. Мен көп жыл Казакстанда иштеп келдим. Ушул жөнөкөй эле малдын устакандап тартуу аларда жокко чыгып баратат да. А бизде ар биринин өзүнүн орду бар да. Бул да жазылбаган мыйзам. Ошондуктан мектепте окуткан эже агайларын сыйлоо, аларга урмат менен мамиле кылуу, бул да жазылбаган мыйзам. Мунун баары наркка кирет да. Анан ар бир нерсеге өз учурунда туура мамиле кылса, нарк сакталат. Наркы бар элдин баркы бар дейт. Алиасбек мырза, биз жогоруда да айттык, ошол эгемендүүлүктүн алкагында мындай бир өзүңүз билесиз, мындай бир кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрдүк деп атабыз. Мындай бир таасир калтырат да, кыргыз калкы, мындай бир кыргыз жаштары дейбизби, мындай бир кыйынчылык башка түшкөндө гана мындай бир муштумга түйүлүп, ошол мезгилде мындай бир баягы азыркы тил менен айтканда мындай бир реакция кылабыз да. Баягы туруктуу мекенчилдик, туруктуу өз өлкөңдү
сүйүү же болбосо өз өлкөңө бир мындай бир ак тилден кызмат кылуу деген мындай бир көз жасында калып бараткандай таасири калтырган учурлар да болот да. Буга кандай дейт элеңиз? Мындай бир баягы бир кыйынчылыкты күтүп отурбастан эле мындай бир өз өлкөңдү сүйүп, мекенчилдик сезимдин алкагында мындай бир ак кызмат кылуу деген сезимди кантип бир калыптандырабыз? Кытайда жүргөндө бир нерсе көрүп болдум да. Ушул нерсе мага жакты. Кытай мамлекетинде жылына бир жолу сенин колуңда барбы, жокпу, кызматың барбы, жок ага карабай, ошол өз мекенине, өз мамлекетине бир кишиге дагы жакшылык кылсаңыз, ошол адамдарды алып чыгып, жылдын арамында баатыр катары көргөзөт экен. Бул өзүнүн жашоосу менен дейт. Өзүнүн үлгүсү менен бизге үлгү болуп атат депчи. Даңктайт экен ошол адамдардычы. Ошол коомдогу жакшы гана нерселерди көргөзөт экен да. Эми сиз мени кечирип коесуңуз, массалык маалымат багытында да бизде көп нерсе тилекке каршы жаман жактар көбүрөөк көңүл буруп атпайлы. Анткени эл окуйт. А биз жакшыны көргүбүз келбей калбайбы? Эмнени чакырсаң ошо келет да. Элис айтылат го. Жакшы тилек жарым ырыс дейт. Эгерде жакшыдан ниет кылып, жакшыны көбүрөөк айтсак, жакшыга көбүрөөк умтулсак, жакшыны чакырабыз да биз. А биз тилекке каршы жаман нерсени, туура эмес нерселерди көргөзүп, ошого кирип баратпайлыбы? Ал ошол нерсени чакырып аткан жокпузбу дейм да. Анткени биздин эл ырымчыл болгон. Дайыма жакшы нерселерге умтулган да, жакшы сүйлөгөн. Мисалы үчүн, эң эле жөнөкөй. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы. Ден соолуктар кандай? Жакшы. Үй бүлө кандай? Жакшы. Көрдүңүзбү? Убагында ошо Россия мамлекетинде иштеп турганда өтө Россия менен таасирлүү, өтө белгилүү бир адам биздин чоңубуз болду. Кыргыз мамлекетине алып келип, эми бул дүйнөлүк белгилүү адам, мен муну эмне менен таң калтырам деп ойлондум. Анан өскөлгө алып келип, боз ит тигип, тай союп, ошо тайдын союлгандан баштап бүтүп, устаканды алып казанга салып бышкандан чейин таң калды да. Өзүнчө эле философия турбай депчи. Анан боз идин жасалганына таң калды, аны таң калтыра алды. Ал дүйнөдө ушундай бай адам, таң калтырыш кыйын эле. Анан кетип атканда мага бир суроо берди. Мен ушул күнгө чейин эстеп калдым да. Аэропортто турганда жакшы деген сөздү мага которуп берчи деди. Мен которуп бердим. Ошону айтпады мага. Силердин элиңердин келечеги бар турбайбы? Эмнеге антип ойлойсуз десем, мен байкадым дейт да, сизге бирөөгө учурашса жакшы, ден соолуктар кандай жакшы, үй бүлө кандай жакшы, болуп атабы жакшы, жакшыны. Силер жакшыны чакырат экенсиңер дейт. Көрдүңүзбү, биз билип билбей, байкап байкабай күнүмүш жашоодо жакшыны чакырабыз. Ушул нерсени сакташ керек да. Мына ал тыштан келген, башка мамлекеттен келген, Кыргызстандан бир күндө болбогон киши ошол нерсени байкаптыр. Ал өзү баамчыл, өтө кыйын киши, өтө меценат, окумуштуу. Ошол айтканда мен ойлонуп калдым. Чынында эле көрдүңүзбү, биздин ата бабалар кандай акылдуу болгон. Өтө терең философия болгон бизде. Көрдүңүзбү? Бүт нерсеге жакшыга чакырган да. Анткени адам бизде кыргыздар өлүп баратса дагы кандайсың жакшы деп жооп берет го. Анан бул көрсөтүүнүн терең орду бар экен да. Мына будан артта. Биз жалаң гана жакшыны чакырып атабыз. Мен кирип келип кандайсың, каныбек айттым, мен жакшымын байке. Өзү кандайсыз деп, мен жакшымын дедим. Көрдүңүзбү? Экөөбүз тең жакшыны чакырдык да. Бирок ошо жакшыны дагы мындай бир көрбөй бартабыз да. Жакшыны тааныбай бартабызбы, жакшыны чакырбай бартабызбы деген да кооптонуу бар да. Биз коом ысчылтайбыз баарын, бирок коомду биз түзөбүз да. Ар бир адам коомдун мүчөсү да. Ленин айткан сөзү бар го, коомдо жашап туруп, коомдон бөлүнүп алуу жана соктоо мүмкүн эмес. Сыртта боло албайсың. Бирок бизде коом майдаланып баратат. Анан могул батыштын таасири желдей эле каптап кирип атпайбы? Бирок антейин десеңиз, ошол кыйынсынган, менменсинген текебер батыш өзүнүн аркын, салтын, баркын жоготуп алып, эми акча төлөп кыдырып, дүйнөнүн турист болуп, башкалардын аркын көрүп жүрбөйбү? Байкап атасызбы? Алар өздөрүнүн жоготту го баарын. Эми ошондой нерсени башка элдердин көрүш үчүн алар атайын бир жыл иштеп, акча топтоп, анан кийин убагы келгенде дүйнөнү кыдырып, акча төлөп көрүп атышпайбы? Мындай байкап көрсөңүз. Мен эми Германия мамлекетинде 2 жылдай жашагам. Көргөм алардын жашоо турмушун. Анан ошондон биз канчалык наркыбызды бекем сактасак, ошончолук элибиздин тамыры бекем болот. А тамыр эл келечеги кең болот. Ал бийик өсөт. Ал бутактуу болот. Ал мөмөлүү болот. Ал ар дайым ачылып турат. Ал көлөкө да бере алат. Күндөн нур алат. Ошон үчүн эл катары сактап калуунун эң өзөгү бул биздин нарк. Сиз билесизби, элибизде да мындай сөз бар. Кандан нарк өйдү, билесизби? Нарк бүйдүк. Анткени бул элден айтылып келген сөз да.
Мени таң калтырганы океанда чабышкан улуу Айкөл Манасатан акка баш ийген. Өзүңүз билесиз го? Манасатан окуясында көп эле учур. Мен бир эле мисал келтирип кетейин. Ташпаймат ошол убакта азыркы айткан министр финанс экен да. Казына башчы. Ошондо ар ким өз кезегин күткөндө Айкөл атабыз кезегин күткөн. Ошону сыйлаган. Мен ханмын деп айткан эмес да. Көрдүңүзбү? Же Кошой ата болгон мамилесин байкап көрүңүз. Же Бакай ата болгон мамилесин айтып көрүңүз. Каникей апанын аязатынын пашалык милдетин аткаруудагы өтө бир сейрек кездешкен аязатында бирок бир гана кыргыздарда болгон укмуш касиеттери бар го. Кылган мамилеси, сүйлөгөн сөзү. Эми кече эле жашап өткөн мына Курман датка дейсиз, бирок Жаркынайым апабыз 12 жыл, 14 жыл мурун датка алган. Эме Акжина Зыйнат Жаркынайым. Жаркынайым апабыз 3 падышаны тарбиялаган. Шерал хандын байбичеси, Кудайыр хандын апасы, Насир хандын чоң апасы, Мадайл хан да тарбиялаган экен аны. Караңыз, кандай үлгү көргөзгөн. 30 жыл отурган экен. 30 жыл бою Кокондо Божиде жашаган. Кышы жайы. Короодо божи тиктирип, божинин ичинде отуруп, кабыл алып, божинин ичинде чечим кабыл алып, божинин ичинде кыргыз элинин салтын сактап отурган да. Бу да өзүнчө бир же бүтүн калмак каптап кыргыздар кырылып атканда Кошой ата эле калбады эли менен. Кошой ата өзүнүн наркын жоготкон жок го. Салмагын жоготкон жок го. Кандай сактап калды го. Айкөл атабыз канча бир жылдардан төрөлүп келген учурда дагы ошо наркын менен күткөн да. Кыргыздын салты менен күткөн. Ошондуктан эгерде ошондо оор, татаал мезгилдерде кыргыз эли өзүнүн наркын сактаган болсо, азыр бир эгемендүү, эркин, өз алдынча түтүн булаткан мамлекет болуп турганда эмче биз өзүбүздүн наркыбызды сактабашыбыз керек. Ар бирибизге суроо. Бул биз милдеттүүбүз сактаганга. Келечек муунга өткөрүп берүүгө бул биздин жоопкерчилик. Алиасбек мырза, жогорудагы сурооңуз бул ар бирибизге баягы кулагыбызда жаңырып туруш керек да. Ар бирибиздин жан дүйнөбүздө ушул мекенчилдик же болбосо ошол басып өткөн байыркы бабалар баскан тарыхты бир эстеп, аларга кайрылып көз чаптырып, өткөндү эстеп, анан алдыга умтулушубуз керек го деген ошо эгемендүүлүктү белгилөөнүн алкагында айтар сөзүбүз да. Мына эми кайра өзүңүздүн баягы ишмердүүлүгүңүзгө кайрылсак да, мына Талас чергесинде келип бир катар колдоолоруңузду көрсөтүп, баягы элибиз үчүн бир катар кызматыңызды кылып атасыз. Ушул алдыда дагы сизге кандай бир кайрылуулар болуп жатат? Эми чын айтканда кайрылуулар өтө эле көп. Өтө көп. Эми баягы кыргызда сөз бар. Ой жеткен менен кол жетпейт. Мүмкүнчүлүк болсо баарына кылгың келет. Бирок аракет кылып атабыз. Эми өзүңүзгө болуп атабыз го, жылына биз жок дегенде 1 же 2 объект ишке киргизебиз. Мамлекеттен элден бир тиын кетпейт. Донорлор табабыз. Эл аралык донорго кайрылабыз. Жетпеген жагын өз чөтүбүздөн кошобуз. Жардам кылабыз. Жолдорун табабыз, изденебиз. Анан мунун баарына биз кылып атып деп айткан туура эмес, достору менен, жора жолдоштор менен, колунда бар мүмкүнчүлүгү бар балдар менен. Андан тышкары өтө чоң объекттерди бергенде алат үйгү донорлордун жардамы менен, баягы көпчүлүк менен да. Бирок Кудайга шүгүр, жылына бир болбой калдыгында бир объект ишке киргизип атабыз да. Мейли бала бакчалуу, мейли ФАП болобу, медициналык багытта, мейли башка тармакта болобу, же суу болобу, көпүрө болобу, же мондай камсыз кылуу болобу, ушул тыным жок, аракет кыла беребиз. Анткени колдон келишинче ар бир бирөөдөн бир нерсе талап кылардан мурун өзүң үлгү бол дейт. Бирөөгө бир нерсе айтардан мурда өзүң үлгү бол дейт. Өзүң кылган иштериң менен, өзүң жашооң менен, өзүң сүйлөгөн сөзүң менен, ар бир мамилең менен, анан ошондо айтып, ушундай кылса туура болот деп сунуш киргизсең, сеники үлгүлүү болот дейт. Эл сөз бар го. Ошол үчүн биз деле элден ашып калдык. Жаштарга бир аз үлгү болобу деген үмүт да. Сөзүбүздүн соңунда Алиасбек мырза, мына саналуу күндөрдөн кийин ушу Кыргызстандын мындай эгемендүүлүк салтанатын белгилеген турабыз. Өзүңүз жогоруда бир катар мындай бир асыл ойлоруңузду ортого салдыңыз. Мындай бир мекенди сүйөлүү, мекенчил бололу, мекенибиз үчүн жок дегенде мындай бир ак кызмат кылалы, баягы жаман сөзүбүздү дагы жашырып, бир жакшыбызды чыгаралы деген ойлоруңузду айттыңыз. Ушул майрамдын алдында эли журтуңузга бир айтар сөзүңүз болсо.
мен урматтуу агайын туугандар кайрылып атканын айткым келер эле да. Эгемендик бизге 91-жылы келип калган жери жок. Ага чейин ошо эгемендик унутулуп, ушул мамлекетти түптөп канча деген биздин эң мыкты эр азамат, күчтүү ата апаларыбыз, күчтүү инсандарыбыз башын сайып шейит кете берген. Бирок алардын тилеги, алардын үмүт акталып, жараткан бизге 91-жылы эгемендикти берип, өз алдынча түтүн булаттык. Эми биздин милдет кийинки мундарга ушул күчтүү, өнүккөн, туруктуу, жарандык коомар эгемен мамлекетти калтырып кетүү жоопкерчилиги тур. Жана милдети бар. Ошол эле мезгилде жерибизде тынчтык болсун, элибизде байкечилик болсун, кыздарыбыз ыймандуу болсун, балдарыбыз албеттүү болсун, жигиттерибиз күчтүү болсун, келиндерибиз сымбаттуу болсун, аталарыбыз ак калпактан дөөлөттүү карлыкта, энелерибиз ак элечектүү, мээримдүү карлыкта жашап өткөн болсун. Мамлекеттин түтүнү дайыма уланып, байрагы бийик көтөрүлүп желбиреген болсун. Рахмат, убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип, мына ойлоруңузду ортого салып маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Ишиңизге ийгилик, өзүңүзгө ден соолук каалайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын аяктадык. Бүгүн биздин суроолорубузга Кыргыз Республикасынын баатыры Алымкулов Алиасбек Төлбашевич жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.